Kabir azabын ойлоп корком. Анан да жердин кысуусу. Аялым үстүмө чыкса, дем жетишпей калат. Жер кысканда эмне болор экенмин дейт. Жердин иши бүткөндө эки периште дүкүлдөтүп сабап кылса эмне кылам? Кабыр азабы эмес, кабыр жыргалы барбы? Эки периште жакшы манады тосуп алуу үчүн кандай амал кылышыбыз керек дейт. Бар. Кабыр рахаты бар. Кабыр рахаты бар. Бул боюнча сабакта көп айтканбыз, акыйдаларда айтканбыз. Амал кылыш керек шарият боюнча. Бир эле мисал, жанагы кабыразын сактай турган нерсе ушактан алыс болуш керек, анан заарадан тазаланыш керек. Заара кылганда шымга чачыратпаш керек. Ушул ачык айтылат, анан калган бардык нерсе дин менен жашаш керек колдон келишинче. Коркконуңуз жакшы албетте.